Адас курсунун экинчи сабагынын темасы Куран кандай китеп. Биздин диний жашообуздун проблемалуу, бизден зависит эткен проблемалар албетте, бирок проблемалуу деп көргөн бир топ жерлерин ушул темага такалат. Себеби Куран эки дүйнө бактылуулукка жеткизе турган Алла Тааладан түшкөн китеп болсо, бирок бүгүн бизде реалдуу жашоодо шариатта моундай, динде моундай деп туруп, бул дүйнөдө мындай жашаганга адамдарга ыңгайлуу эместей шарт түзүлгөндөй, тыюулар көпдөй, акыл парасатка туура келбеген, мындай эч кимге зыян бербей турган, кайра тескерисинче адамга пайда боло турган нерселер деле тыюу салынды дегенге окшогон нерселерди дал ушул Куранга даяндыргандай кылып, Куранда айтылат бул Алла Тааланын буйругу, мен айтып аткан жокмун, бул Алла Тааланын сөзү дегендей кылып, өздөрүнүн бир мааниде, өздөрүнүн жоромолдорун Куранга таяндырып койгончулар көп болот. Дал ошол себептүү демек туура бир диний аң сезим, өзүн бир адам эркин дем алып, бир бактылуу болуп жашаш үчүн бул дүйнөдө дагы, акыретте ансыз деле жашаш үчүн Куранды демек туура түшүнүү бир мусулман үчүн маанилүү деп ойлойбуз. Кандай китеп, ичинде нелер жөнүндө сөз болгон, жана биз бул сөз болгон темаларды канткенде биз туура түшүнгөн болобуз. Бүгүн бизге Куранда моуну буйурду же моуну тыюу салынды, бул нерсе Куранда бар деп айтылган нерселердин канчасы туура жоромолдонду, туура түшүнүлдү. Мына ушул темаларды сөз кылуу маанилүү болгондуктан биз экинчи сабакты адас курсунда ушул тема жөнүндө кылмакчыбыз. Куранды мисал үчүн бүгүнгө чейин жанагы бир сыйкырдуу, ооруп калганда белгилүү аяттарды окуп дем салып койсо сакайткан, жолу ачылбай калган бирөөгө дем салып койсо жолун ачып койгон. Мындайча айтканда, бул дүйнөдө биздин жеке кызыкчылыгыбызга эле ишке жарап берген сыйкырдуу бир касиети бар сөздөрдүн тизмеги катары көрүп, же бир маркум өтүп кетсе, өтүп кеткен кишинин аркасынан, бир маркумдун аркасынан бир сооп жөнөтө турган гана китеп катары элестетип калганбыз, бизге ушундай түшүндүрүлгөн. Чындыгында билесиздер, Куран тирүүлөр үчүн, Курандын ичиндеги инструкцияларды тирүү маалда адам түшүнүп, бир мусулман эгер кааласа, тирүү маалда бул жашоосун дагы бейишке айландырыш, акыретин дагы бейишке айландырыш маанилүү болчу. Дал ошол себептүү бул биздин экинчи сабагыбыз.